Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар жана окуучулар. Анда биз баарыбыз биргеликте ким миллионер болгусу келет интеллектуалдык таймашын баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин таймашта жалпысынан 9-класстын окуучулары үчүн даярдалган суроолор бар. Бүгүнкү биздин бул оюнда эгерде суроого жооп бере албай калса 50-50 деп эки суроонун бир суроодо берилген 4 варианттын 2 вариантын алып коюп тандап жооп берсе болот. Бул биринчи шанысы. Экинчи бул ушул жакын отурган же бир ошол кабинеттеги же аудиториядагы адамдардан суроого жардам сураса болот. Үчүнчүсү өзү билген жакын адамдарына телефон аркылуу байланышып суроо жабуу аркылуу жооп берсе болот. Анда баарын мен оюндун шарттары боюнча түшүндүрө кетейин. Анда баштадык оюнубузду. Кыргызстандын жалпы аянты канча? Асы 198,5 миң километр квадрат, Бсы 198 миң километр квадрат, Всы 198,5 миң километр квадрат, Гсы 198,7 миң километр квадрат. Анда ойлонобуз, туура жообун айтабыз. Албетте мен сиздерди туура жооп айтты деп ойлойм. Урматтуу окуучулар, силер дагы албетте туура жооп айттыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Негизинен бул 100 балл утуп алдыңар, 100 сом. Экинчи суроо. Кыргызстанда канча шаар бар? Асы Кыргызстанда 23 шаар, 28 шаарча. Бсы Кыргызстанда 23 шаар, 26 шаарча. Всы Кыргызстанда 28 шаар, 25 шаарча. Гсы Кыргызстанда 25 шаар, 28 шаарча бар. Анда баарыңар биргеликте ойлондуңар, жооп бересиңер деп ойлойм. Силер туура ойлондуңар деп ойлойм. Албетте бул туура жообу. Кыргызстандагы эң негизги 25 шаар, 28 шаарча деп айтып келебиз. Анда кийинки 3-чү суроого жооп бергенге даярданабыз. 3-чү. Кайсы көлдө балык жок? Эң негизинен Асы Ысык көл, Бсы Чатыр көл, Всы Соң көл, Гсы Сары Челек. Анда туура жооп бердиңер деп ойлойм. Албетте бул Чатыр көлү болуп эсептелет. Азаматтар, эгерде ким туура жооп берген болсо, анда 100 миң сом байгеси бар. Кийинки суроо. Соң көлдөн кайсы дарыя агып чыгат? Асы Кажырты, Бсы Нарын, Всы Көкөмерен, Гсы Талас. Силер туура жооп бердиңер деп ойлойм, албетте. Анда эмесе биз 50-50 деген мүмкүнчүлүктү колдонсоңуздар тандайбыз. Туура жоопту ойлондуңуздар деп ойлойм баарыңыздар. Албетте бул Кажырты дарыясы. Азаматтар, баарыңардын капчыгыңарда 5 миң сом акча бар. Анда кийинки суроого даярданабыз. 5-чи суроо. Жеңиш чокусунун бийиктиги. Асы 7445 метр, Бсы 7489 метр, Всы 7439 метр, Гсы 7895 метр. Албетте баарыңар туура ойлондуңар деп ойлойм. Бул эң туура жообу 7439 метрди түзөт. Азаматтар, эгерде ким туура жооп берген болсо, байгесинде 50 миң сом бар. 6-чы суроо. Кыргызстанда канча район бар? Асы 34, Бсы 40, Всы 45, Гсы 35. Анда биз 9-класстын географиясында ар дайым өтүп келип эле жаткандай, албетте бул 40 район бар. Эгерде ким туура жооп берип жаткан болсо, капчыгында 100 миң сом бар. 7-чи суроо. Баткендин жалпы аянты канча? Асы 18 миң километр квадрат, Бсы 17 миллион километр квадрат,
В'сы 16,0 миң километр квадрат, Г'сы 17 000 километр квадрат. Жалпы эле биз 9 класста 7 райондун, 7 облустун аянттарын жаттаганбыз. Бул албетте аянты боюнча Г'сы туура. Ким туура тапкан болсо Азамат деп айткым келет. Анткени капчыгында 125 000 сом байге бар. Андан кийин 8-чи Баткен облусундагы эң бийик чокунун аты. Асы Манас, Б'сы Жеңиш, В'сы Тилбе, Г'сы Данков. Баарыбыз биргеликте ойлонобуз. Кайсыл тоодо кайсыл чоку бар экенин аныктайбыз. Албетте бул туура таптыңар деп ойлойм. Бул Тилбе болуп эсептелет. Эң жакшы бул эң негизинен капчыкка 250 000 сом сыйлык топтодуңар деп ойлойм. Анда кийинки суроо 9-чу. Баткендеги көлдү атагыла. Баткендеги көл бул Асы Соңкөл, Б'сы Бешташ, В'сы Кара суу, Г'сы Айкөл. Анда албетте силер туура таптыңар деп ойлойм. Бул сөзсүз түрдө Г'сы болуп эсептелет, Айкөл. Эгерде ким туура тапкан болсо, байгесинде 500 000 сом бар. Анда акыркы суроого келип токтолобуз. Бул Чүй облусунун аянты канча? Асы 33,7 миң километр квадрат, Б'сы 29,2 миң километр квадрат, В'сы 157 000 километр квадрат, Г'сы 20,2 миң километр квадратты түзөт. Баарыбыз билгендей эле бул Чүй облусу боюнча ойлонобуз аянттарын. Албетте силер туура таптыңар деп ойлойм балдар. Бул эң туура жобу 20,2 миң километр квадратты түзөт. Эгерде ким ушул 10 суроону туура тапкан болсо, куттуктайм. Анткени ким миллионер болгусу келет оюнунда байгелүү орунга жетишти. Азаматтар мына ушундай ким миллионер болгусу келет деген оюнда ар дайым берилген тапшырмаларга туура жооп берген адам бул 1 миллион сом байгеге ээ болду деп айтабыз. Анда бүгүнкү ушул ким миллионер болгусу келет таймашында, интеллектуалдуу таймашта туура катышып, туура жооп берген үчүн баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Кийинки жолугушканга чейин аман болгула.